Сары Өзөн чүйдүн дыйкандары быйылкы айдап себүү иштерине эртелеп киришти. Эгер күн жылуу болуп турса, Ибраимов айыл аймагындагы чарбакерлер апта аралыгында эрте айдалчу буудайды эгип бүтөбүз деп боолголоп турушат. Кызыл Аскер айылындагы дыйкандар болсо себүү иштерине киришти. Былтыр ушул жер беделе арпа сепкенбиз былтыр. Андан тышкары клубник айдаганбыз. Андан тышкары ошо анан быйыл Кудай буйрса бул 5 гектар жерди айдап атабыз. Арпа себели деп атабыз. Ошо мал дыйканчылык болгондон кийин баарыбыз мал менен оокат кылып аткандан кийин ошо 5 гектарга жаңы сорт арпаны айдаган атабыз Кудай буйрса. Дыйкандар былтыр өндүргөн жүгөрүнүн килограммын 10 сомдон өткөрүшкөн болсо, быйыл анын баасы 14 сомго чыкты. Андыктан быйыл дыйкандар кант кызылчасынын аянтын кыскартып, анын ордуна жүгөрү, арпа жана башка тоют өсүмдүктөрүнө басым жасашууда. Май сайын карап, суусун карап. 11 жылга айылындагы Кубанычбек Дөөлөтбаковдун дыйкан чарбасындагы айдап себүү иштерине балдары жардамга келет. Себеби үлүшкө тийген жерден сырткары ижарага алынган айдоо аянттарын иштетүүгө көп күч керек. Талачылыкты мына күн ачылганына бир 2-3 күн эле болду. Кудай буйрса бир 2-3 күндө чыгабыз. Техника. Биринчи жер айдалган, бирок мени күздүк айдоом айдалган. Ошону малалап сепкенге дайындык арпа. Жүгөрүнү болсо көбүнчөсү ошо экспортко кетет окшойт. Ошого көп көңүл бурган атышат быйыл. 11 жылгалык дыйкандар кант кызылчасын өстүрүү өзүн актабай жаткандыктан анын аянтын кыскартып, арпа жана башка тоют өсүмдүктөрүнө басым жасашууда. Айыл өкмөт аймагында 1350 дыйкан чарбасы бар. Быйыл биздин дыйкандар мынакей уже жүгөрүгө өтө баштады. Жүгөр аянтын көбөйтүп, анткени жүгөрүнүн дагы жумушу жеңилирээк, анын үстүнө дагы анын сатып ийүү жагы шарты дагы тез болуп атат да. Кызылчаны сепкенде азыркы учурга чейин кум шекерлерин ала албай жүргөн дыйкандар бар. Ушул тапта жазга айдап себүү иштери аба ырайынан көз каранды. Анткени облустун айрым аймактарында жаз жарыш башталса, кээ бир жерлерде кар али кете элек. Айжан Омолдошова, Үсөн Көлбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.